Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу туугандар, бизге өтө жакшы суроо түштү. Өтө бизге да тийиштүү экен. Ажылыкка барганда товар алып кетсе болобу дейт бир тууганыбыз. Ошондой эле кээ бир адамдар бул жактан бал алып кетет экен, ал эми Мекке Мединадан болсо курма алып келип сатышат экен. Ушул тиричилик болобу деп суроо берет. Ал-жавабу хамин мусаллиян. Албетте ажылык исламдын 5 парызынын бири. Ошол себептен ажылыкка ибадат үчүн барыш керек. Соода сатуу үчүн эмес, ибадат үчүн. Эгер зарылчылык болсо бир адамда, анда ошо зарылчылыкка жараша бир аз соода сатуу кылса болот, күнөө болбойт. Бул тууралуу Алла Таала Куран аятта дагы кенен айтып койгон. Аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Лейса алейкум жунахун ан табдагу фадлан мир роббикум. Силер үчүн күнөө болбойт, ошо ажылык учурда бир аз Роббиңердин айкөлдүүлүгүнөн издеп аракеттерин соода сатык кылсаңар күнөө болбойт деген аят түшкөн. Бул аят тууралуу урматтууган Ибн Аббас радиллаху анху хадисинде бир хадис айтат. Зул Маджаз Меккедеги базарлардын бири. Ошондой эле Указ бул исламга чейин Меккеде базарлардын бирлери болчу. Ислам келип, элдер ал жерлерде ажылык учурда соода сатык кылбай калган эле. Андан соң Алла Таала ушул аят түшүрдү. Силер үчүн күнөө болбойт, Роббиңердин айкөлдүүлүгүнөн бир аз издеп соода сатык кылсаңар деп Алла Таала ушул аят түшүрдү. Мындай айтканда соода сатыкка уруксат берди. Дагы бир хадисте Ибн Аббас радиллаху анху айтат, ажылык учурда адамдар соода сатык кылбай ушул сөздөрдү айтып калган эле. Ажылык бул ажылык Алла Тааланы эстей турган күндөр, соода сатык кыла турган күндөр эмес. Андан соң Алла Таала аларга жооп катары ушул аят түшүрдү. Лейса алейкум жунахун ан табтагу фадлан мир роббикум. Роббиңердин айкөлдүүлүгүн издеп, көздөп бир аз соода сатык кылсаңар силерге күнөө болбойт деген аят, урматтуугандар. Андан соң ушул аят көпчүлүк сахабаларга жооп болуп калды. Кээ бир сахабалар соода сатык кылып баштады. Албетте, ушул хадистердин негизинде жалпы таянсак, соода сатык ажылык учурда, умра учурда болот. Бирок ошо соода сатык негизги максат болбош керек. Негизги максат Алла Тааланы ыраазы кылуу жана ошол ислам ибадаттарынын бирин толук аткаруу, урматтууган. Факат Аллаху алам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.